адам укуктарын жана эркиндигин камсыз кылган күчтүү, өнүккөн Кыргызстанды куруп, элибизге бакубат турмуш алып келүү баарыбыздын максатыбыз. Мекен коопсуздугунун, тынчтыгынын, бейпилдигинин кадыр баркын билген жана өз бүтүндүгүн кам көргөн мамлекет үчүн кылмыштуу чөйрөнү коомдон өзгөчөлөө маанилүү милдет болуп саналат. Коомдо коркунуч келтирген кылмышкерлерди жаза өтөө жайларында кармоо, кайтаруу, аларды мыйзам жолуна салуу, түзөтүү жана кайра социалдаштыруу элдикти, чыдамкайлыкты, чыныгы кесипкейликти жана ак ниеттүү кызматты талап кылат. Жазаларды аткаруу кызматынын инфраструктурасын жакшыртуу максатында атайын континент менен иштеген жазык аткаруу тутумунун кызматкерлерине жаңы заманбап эл аралык стандарттарга ылайык келген шарттарды түзүп берүү үчүн бир нече алгылыктуу иштер ишке ашырылып баратат. Жазык аткаруу тутумунун кызматкерлери жоопко тартылган жарандар менен иштегендиктен ар түрдүү жагдайларда өмүрүңүздөрдү тобокелге салып, мамлекет алдында берген антка бекем туруп, мекенди чексиз сүйүү менен өз милдеттериңизди абийирдүү аткарып келесиздер. Кыргыз Республикасынын жетекчилигинин, президентибиз Садыр Нуркожоевдун демилгеси менен өлкөнүн башкаруу системасы реформаланып, мамлекеттик кызматкерлердин айрым акылары да жогорулап, социалдык маселе чечилип жатат. Урматтуу кесиптештер, акыйкаттыкты жана мыйзамдуулукту бекемдөөгө багытталган сиздердин жан аябас бул эмгегиңер мамлекеттин укук тартибинин кепилдиги болуп саналат. Мыйзамга баш ийген жарандарды ар кандай кылмыштуу кол салуулардан коргоо жана мыйзамды бузгандарды толук кандуу, дени сак коомго кайтаруу биздин ишибиздин башкы максаты. Жазык аткаруу тутумунда кызмат өтөө үчүн эч качан жөнөкөй жана жеңил деп айтууга болбойт. Биздин кызмат тобокелдик менен байланышып, кызматкерлерден кайраттуулукту, туруктуулукту, компетенттүүлүктү, кесипкөйлүктү жана принципиалдуулукту талап кылат. Бул жаза аткаруу кызматына керектүү техникалар жазаланган жарандарды этапировать эткенге пайдалана турган атайын машине, аскерлерди дагы ташыганга пайдалана турган техника, анан атайын ошол пищеблокко керектүү продукцияны ташый турган атайын машинелер берилип атат. Атайын жаза аткаруу кызматынын кызматкерлери үчүн үй салынып бүтөйүн деп калды. Бул ошо жаза аткаруу кызматынын ичиндеги өндүрүштүн продукциясы. Ошо бүгүнкү күндө акырындык менен эми ошол жаза аткаруу кызматынын мекемелериндеги уюштурулган производстволордун продукциясы биринчиден бул ошо өзүнүн муктаждыгына пайдаланат. Андан калганын ошол тиешелүү келишимдердин алкагында уже сатылат да. Анан мындай таза пайда бул где-то бир 30 миллион сомдун тегерегинде болду. Мындан ары биз өзгөрүүлөрдүн туусун бийик көтөрүп, эскирген системанын идеяларынан чыгып, мамлекеттин өнүгүшүнө болгон ар кандай тоскоолдуктардан баш тартып, бардык тармактар боюнча учур талабына ылайык модернизациялоону жүргүзүп, жаңы дем берген инновацияларды ишке киргизип, өлкөдө мыйзамдын үстөмдүгүн башкаруусунда жаңыланууга тийишпиз. Өз сөзүмдү адилеттүүлүктү даңазалоо менен баардыгыңыздарды мамлекет үчүн талктай эсептенүүгө чакырам. Кыргыз элибиздин кылымдар бою эңсеген максаттарын орундатууга, жаңы игиликтерге жетишүүгө жана улуттун кыялын ишке ашырууга бирге баралы демекчимин.